Енді Манхэттенге кіріп бартабыз, достор. Мына красотаның бары. Мояққа жаңы здания салынып атыптыр. Ай. Қандай эмоциялар, достор. Да, легендарный Бруклинский мост. Ошо Бруклинский мост салынып бүткөндөн кийин үстүнөн биринчи пилдерди өткөрүптүр дейт. Пилдерди өткөрүшкөн, анткени баягы элдерге доказать этишкен да. Бул мост аябай бышык салынды деп, анан ошо пилдер өткөндөн кийин анан элдер ишенип, анан постоянно жүрүп калышкан. Тиги ар жагында Манхэттен бридж, бул Бруклин бридж. Ай. Бұл жақта Манхэттенде небоскрептер көрінбейді азыр. Мына достор. Манхэттен деген бұл эмеде жомокта. Карагылачы, эң бийик зданияны көрөт атабыз. Манхэттендегі ең бийик здания тетиги башында уштукун эме турбайбы, ошо күйөт да, анткени вертолет, самолетторго бийик зданиялардын үстүнө мигать эткен свет койбосо сүзүп алышабы деген ой менен. Безопасность. Ипичке болгон аябай бийик здания экен. Где-то 60 этажга дейм, 60 этаж. Perfect. Как раз ушул жерде Үмүттүн жубайымдын жумушу бар экен, документтери боюнча. Мына бул зданияга кирип кетти. Мен азыр күтүп тургуча сиздерге анча-мынча видео жасай келейин. Мына Манхэттендин велосипедтери. Бул жерген ортосунда фонтан жанына барып
тетигил жерде эң бийик здание көрүнүп турат. Ушундай достор, дагы бир күнгө калыш керек болуп калды. Бүгүн анча мынча жумуштарды бүтүрүп коюп, анан эртең дагы жакшынакай маалыматтарды чогултуп, 5-күнү кечинде үйдү көздөй кетебиз. Бул жерде парк бар экен, элдер эс алып отурушат. Мына скамейкаларды аябай көп коюшуптур. Манхэттен мегаполис болуп атпайбы, ошон үчүн кишилер абдан көп да, миллионный шаар. Мияка дагы парковка аябай проблема, временно турабыз бул жерде. Так, Манхэттендин высоткалары. Бир күндө бүтүрө турган жумуш ковидке жараша уланып атат да. Биз дагы ойлодук эле келгенде эле бир 2 күндө бүтүрүп кетебиз го деп. Бул жумуш общий бүтүш үчүн бир 2-3 айга чейин созулчу да экен. Тияка барсаң тияка жиберет, бияка барсаң бияка жиберет. Turn right onto Chambers Street. Тигине коюп эң бийик здание турат, ошонун жанына жаңы үй салынып атыптыр уже. Так, достор, Манхэттендан көрсөтө турган жерлер абдан көп. Бирок биз Манхэттендагы эң бийик зданиянын жанынан өтпөсөк болбой калат. Мен азыр маршрутты ошондой атайын жасап атам. Токтогонго аракет кылабыз. Эгер токтогонго возможность жок болуп калса, хотя бы ошо эң бийик зданияны сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам. Тигине. Достор, карагылачы. Ай.
мына ең биік здание. Ушул жерде мурда эки окшош здание болчу, билесиздер да. 11 сентябрда самолет түзгөндөн кийин ордуна ушундай зданиялар салынды. Азыр сиздер көрүңүздөр, музыка коюп коеюн. Достор, бұл жерді көрбесек болбойт, атайын месте таап алдык. Бұл Манхэттендин жүрөгү. Дүйнө жүзүндө мындай Манхэттендай жер жок. Эң чоң небоскрептордун чогулган жери бұл мегаполис Манхэттен, миллионный шаар. Мына дагы ар жагында дагы үйлөр салынып атыптыр. Жаңы небоскрептер салынып атат. А так Манхэттендин эң кооз жана бийик зданиясы ушул, стеклянный здание. Эң алыс жерден көрүнүп турат. Абдан кооз экен, карагылачы, көз ачылат. Американы канча кыдырасыздар, канча шаарды кыдырасыздар, мындай Манхэттендай кооздукту эч жерден көрө албайсыздар. Достор, ушундай Манхэттенди сиздерге көрсөткөнүмө абдан кубанычтуу болуп атам, кубанып атам. Барыңыздарга Манхэттенден чоң салам, Кыргызстанга. Ай, Манхэттендин сулуулугу. Кеч келе карап тургум келет да. Мына эң бийик здание. Американын эң бийик зданиясынын жанында биздин Кыргызстандын желеги желбирейт, достор. Кыргызстандын желеги Америкада желбирейт. Сәлимишка ойнап жүрөт мыякта. Привет де. Кыргызстан де. Привет де. Ойынчугун көрсөт койчу. Скай. Папа Трой. Привет. Мына Сәлимишка мына эң Америкадагы ушака туруп турасыз мына. Эң бийик зданиянын жанында. Мен көп ойынчуктан балтабатанчым бар. Толтур ойынчугу бар экен Сәлимишка. Маша битпа. Молодец. Кыргызстан, привет де. Кыргызстан, привет. Мен силерди сагындым де. Мен сени сагындым. Молодец. Place to stand, sir. The bicycle lane. Be careful. Кой, кетели анда. Ай, молодец, менин кызым кыйын кыз экен. Кой, кетели, достор. Мияка да көпкө турганга болбойт. Самое главное
мекендештерге Америкадагы эң кооз, эң сулуу, эң татынакай, эң бийик имаратты көрсөттүк. Баш айланат. Мындай сулуулук Америкада жок. Достор, мына Манхэттендин туннелине кетип бартабыз. Даже ушу туннелден өткөндөн кийин океандын асты менен кетип бартабыз да. Анан Бруклинге киребиз. Америка ушундай өнүккөн, ушундай туннелдерди океандын асты менен салат. Мына узундугун көрсөңүздөр болот. Мен салондун ичинен тартып атам да, тынчыраак болсун деп. Манхэттен менен Бруклинди бириктирген көпүрө. Бирок көпүрө океандын асты менен кеткен. Кичине трафик болуп атат. Достор, ошондой ковидке жараша көп жумуштар жай бүтүп калыптыр. Биз 2 күндө бүтүрө турган жумуш 2 ай 3 айга созулмай болду. Тияка барсак бизде ковид только онлайн жибергиле дейт кагаздарды. Эми биз үйгө баргандан кийин кагаздарын алып алдык, ошолордун баарын толтуруп почта аркылуу акча төлөп, ана MoneyGram кандай эле жана төлөй турган. Money Order'ге аркылуу акча төлөп туруп, ошол төлөгөн акчанын квитанциясын салып, Манхэттенге жиберебиз. Алар 2 жумадан кийин бизге жиберет, 2-3 жумадан кийин биз кайра алып кайра Манхэттенге келишибиз керек. Анан Апостол деген жерге барып, документтердин баарын заверять этип туруп калтырабыз. Алар кайра 2 жумадан кийин бизге ответ жиберет. Ошентип ковид дүйнө жүзүнө минустарын тийгизип атат. 2 күндө бүтө турган жумуш 2-3 айга созулмай болду, достор. Биз деген ошо эмеден маптан көрсөтсөк болот турбайбы? Океандын астына кетип баратканыбызды. Мына бул жерде көрүнүп турат. Манхэттенден чыктык, океандын асты менен кетип бартабыз. Мына сиздер көрүп атасыздар телефондон. Аркы материк болсо уже Бруклин. Мына полицейский машина. Нью-Йорк Police Department деп жазылып турат. Ошондой, достор, Манхэттен менен Бруклинди бириктирген, океандын астынан өткөн туннель менен кетип баратабыз. Достор, мекендештер, мына океан. Биз көчөгө келген Веризана көпүрөсү ар жакта турат. Ар бир чоң шаарды курчаган атайын жол болот. Мына Бруклиндин тегерегинен Белл Парквей деп коет, ошо Бруклиндин ичи эмес. Бруклиндин тегерегинен тегеренип кеткен ушундай жол менен кетип бартабыз. Бул жол Бруклинди тегеренип барып, Кюнс деген жерге барып, ошол жактагы JFK аэропортуна барат. Жана биздин мекендештердин көбү Америкага келгенде ошо JFK аэропортуна учуп келишет. Ошо Бруклиндин ошо Белл Парквей деген көчөсү менен барып, ошо аэропортко чейин барып, анан кайра келсе болот, достор. Мына океан, кичине погода кичине жакшы болуп калды, салкын болуп. Ушул океандын жээгинен ама бул жигит чуркап жүрөт, велосипед тебишет, жөө басышат, мына элдердин баары ден соолугун оңдошуп, мына мыякта басып жүрүшөт, чуркап жүрүшөт. Сиздер дагы келип калсаңыздар, ушул мына мыякта скейт теип жүрөт бирөө. Ушул океандын жээгинен чуркасаңыздар болот, басып, ден соолукка пайда, таза аба менен дем алсаңыздар болот. Мына Веризана мост 2 этаж. Үстүнөн грузовой машиналар, жеңил машиналар кетет, ылдый жагынан только жеңил машина кете турган. Ошо двухэтажный Веризана көпүрөсү. Аркы Стейтен Айландда жашаса элдер $6 төлөшөт да. Калган кишилер $12 төлөйт экен Стейтен Айланд көпүрөсүнө. Анткени Стейтен Айландда жашаган көп кишилер Манхэттенге, Бруклинге келип иштешет. Анан күн сайын келип, кайра кетип жатып, ошо экеси арзан кылып коюптур. $6 төлөшөт экен. Биз болсо $12 төлөйбүз. Достор, кичине шамал болуп атат, анча болбой калышы мүмкүн. Мына
Ушундай жапжашыл болгон поле. Бруклин шаары. Америкада балдарга көңүл бурат деп айткандай, мына балдарга жасалган бир площадканы сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жакта балдар футбол ойноп атыптыр. Мына майда балдар, мына мексиканка кичинекей балдар жүрөт. Кичинекей балдар ушундай площадкада ойношот. Мына жери да жуп-жумшак экен. Атайын жасалыптыр, жумшак кылып. Мына Салимышка да мыякта ойноп жүрөт. Ой, молодец. Абайла макулбу, жыгылып кетпе. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Чуркап жүрүп чарчап кеттим. Мына достор, кичинекей балдарга рассчитан жыгылып кетпесин деп атайын ушундай. Жердин баары жумшак. 1, 2, 3, 4, 5, 6 качеле бул жерде экен. Мындай ойынчуктар менен кичинекей балдарга абдан условияларды түзүшкөн. Бул жерде фонтан да бар экен. Фонтанга келип балдар мына ойношот экен, фонтанга келип. Мына сууга түшүп жүрүп ойноп жүрүшөт жыргап. Анан Америкада ушундай суу ичкен жерлерди көп жасап коюшат. Мына кичинекей балдар келип бул жактан суу ичип атышат.
Кнопканы басып, су ішеді екен мияқтан. Мына. Hi, how are you? What's your name? Привет, Салимушка. Привет. Жақсы екен? Качелясы жақсы екен? Ой, молодец. Алёшка, привет. A, B, C, G, E, E, F, анан? H, G, H, ай. S, Айт, анан. I, Молодец. G, K, Молодец. L, L, молодец. M, O, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, молодец. W, X, Y, G. Ой, молодец. Бұл деген емені білеткен.